Урматтуу делегаттар, анда биринчи сөз Кыргызстан Коммунисттер партиясынын төрагасы, белгилүү саясий ишмер, Жогорку Кеңештин бир канча жолку депутаты, азыркы 6-чы чакырылышындагы депутаты, бирок 1,5 жыл башта биз мыйзамсыз жолго түшүп алдык деп, өзүнүн мандатын өз эрки менен таштап чыгып кеткен керемет Залкар инсандын уулу Исхак Абсаматовичтер. Урматтуу курултайдын катышуучулары, Адакан Кимсанбаевичтин маалыматын укканда бир сөздөр эсиме келди да. 50-60 жыл мурда биздин ата-бабаларыбыз бир ыйкыр менен өзүн алып жүрчү эле. Бир ырдын эки сөзү бар да. Гүлдөбөр күндө зор мекен, октябрь берген нур менен. Ушул байлыкты биз 73 жыл СССР мамлекетте жашап, ушуга жетип туруп сактап албай калдык 31 жылда. Аз болбосо азыр ушул талкалоо процесси уланып атат. Өткөн жылы октябрь айында Кыргызстан Коммунисттер партиясы бүтүн Кыргызстан партия менен чогуу аракеттерди биргелешип ийгиликке жеткенбиз. Бул жеңиш болчу, Адакан Кимсанбаевич туура айтып атат. Бирок ошого карабастан 5 октябрда аянтта партиялардын лидери чыгып айткан, биз ошол мандатка талашкан жерибиз жок. Эгерде мыйзам бузуу жол менен болсо, жокко чыкса биз каршы эмеспиз деген. Бирок эмнегедир ошол талап жоголуп кетип, кечинде башка талап болуп, баланча киши бийликке келсин деп төргө тургузуп коюшту. Ошондон баштап биз бүгүнкү күнгө чейин өтө кызыктай акыбалда жашап атабыз. Өзүм 4 жолку депутат болгондуктан мамлекеттик башкаруу мыйзамдуулук комитетинин төрагасына чейин кызмат кылган болчумун. Жакшы түшүнөм. Негизги мыйзамыбызды конституцияны өзгөрткөн жолу туура эмес, кыйшык болуп калды. Жогорку Кеңеш өз мөөнөтүн узартканы бул туура эмес, кыйшык болуп калды. Дүйнөдө болгон эмес мындай окуя. Өзүнүн мөөнөтүн 5 жылдан ашырганы. Бирок конституциялык палата ошол депутаттарга кошомат кылып, аларды бекитип койгон. Бүгүн уялбай эле мыйзамдарды кабыл алып атат. Эртеңде күн болот, эртеси күнү сөз болот, эртеси күнү маселе көтөрүлөт. Сиздер кабыл алган чечимдер мыйзамсыз болсо кандай болот? Ошондуктан урматтуу курултайдын мүчөлөрү, мына биз Адакан Кимсанбаевич менен эки партиянын ортосунда кызматташуу жөнүндө меморандум даярдап кол коебуз. Демек эки саясий күч биригиш керек да. Эмне үчүн бүтүн Кыргызстан деген көптөгөн суроо берилип атат. Кыргызстан Коммунисттер партиясы жетекчиси катары көп жылдан бери анализдеп, бизде Кыргызстанда 300дөн ашык саясий партия болсо, бир гана бүтүн Кыргызстан 15 жылдан бери бир багытта, бир уран менен кетип баратат. Тазалык, таза кызмат, чындык деген сөз. Кошоматчылыкта жол болгон жок. Ошондуктан анан талаптар эң негизги сиздер койгон талаптар жөнөкөй элдин максатына ишке ашыруу максат болуп атат. Ошол аракетти коммунисттер сөзсүз колдойт. Мен ойлоп атам, эң туура, балким бүгүн жыйынтык бербесе, пайда бербесе, чөнтөгүн толтурбаса, бирок келечекте тарыхта кала турган иш ошол болот деп эсептелет. Бир күндүк добуш алууну акча менен алып алса болот. 1000 добуш сатып алсаң болот. 900 000 добуш сатып алган эки партия эмне болду? Бир күндө жок болду. Бүтүн Кыргызстан барган сайын добуштор көбөйүп атат. Демек жөнөкөй жарандар түшүнө баштады. Бул дүйнөдө баары эле акча менен эсептелбейт экен да. Баары эле байлык менен эсептелбейт. Ким бай болсо бир күндө кустуруп атат. Кустурганда деле бир кыйшык жол менен кустуруп атат. Адакан Кимсанбаевич айтып атат, мына мектептерге, ооруканаларга каражат иштетсе болот деп. Туура. Бирок биздин азыр жетектеп аткан жигиттерибиз коргоо органдарынын имараттарын куруп атат. Эмне баалуураак? Больницабы же ушул коргоо органдын имаратыбы? Албетте больница. Эмне бизге керектүү болуп атат? Билим керекпи? Же чет өлкөгө барып, ал жактан пластикалык идишек алып келген? Албетте билим керек бизге. Бүгүн коомубузда өтө оор процесс болуп атат. 31 жылда капитал деген сөз, буну улуу Ленин айткан, Карл Маркс айткан. Капитал эң жаман таасир берген бул адамдын аң сезимине уруп атат. Ойлоп көрсөк, мисал катары айтып атабыз, 2 партия
911 bin доош алып 91 депутатка ээ болгон 4-октябрда. Кандай шайлоо болгон баарыбыз тең жакшы көргөнбүз аны. Биздин кошуналарыбыз, туугандарыбыз акчанын жыктылыгын сезгенде, көргөндө чуркап кетишти го, бул чындык да. Демек, адамдын ак сезимине өтө кыйшык нерсе кирип кетти. Тарбия жок, билим жок, илим жок. Эң негизги келечек жок болгондо ушундай болот да. Эмне себептен 1 миллион биздин калкыбыз чет жакта кызмат кылып атат. Айла жоктон да, жер жок, жумуш жок, келечек жок. Биз болсо биздин президенттер мактанып атат. Мен келгенден баштап бюджет тола баштады, быйыл профицит менен бүтөбүз деген сөздөрдү дала жолу укканбыз. Бирок эмне менен бүткөн аягында? Биз ойлоп атабыз, бүгүн президенттер, премьерлер, депутаттар өзүнүн турмушу менен жашап атат, жөнөкөй эл өзүнүн турмушу менен жашап атат. Тапкан өзүнүкү, уурдаган алардыкы. Вакыт өткөн сайын бири менен алмашат алар, жана урларчы. Камагандар камай баштайт. Камалганды ушуну орун алмашып атат да. Ошентип бир гана пайда болуп атат, жанагы СИЗОлорду ремонт кылып атышат. Себеби депутат болгон, министр болгон киши ошол жака барганда жакшынакай кооздогон евро ремонт жасап шарт түзөт. 2010-жылы вакытлуу өкмөт менендер 2 жума кармап, сен бийликти төңкөрүштү даярдап аткансың деп 2 жума камаган. Ушундай СИЗОнун акыбалын мен көргөм. Кийин бир топ кызматкерлер ошол жака отургандан кийин анын ичинде евро ремонт болгон. Мына азыр камакта отурган жигиттерибиз, кыздарыбыз эркин эле больницага жатып, кааласа чет өлкөгө барып дарыланып кеткен да. Бул таптакыр туура эмес да. Анан экинчиден мына бизде баарыбыз тең айтып атабыз, коррупция менен күрөш деп атат. Бир гана нерсе айтып кетейин. Коррупция менен күрөшкөн күчтөр коррупцияны жоюш керек. Бирок коррупционерден жооп тартып, коррупция уланып эткенде бул күрөш эмес. Бул коррупционердин орусча айтканда обезжиривание. Бул максатына жетпейт. Коррупцияны жоюш үчүн системаны жоюш керек да. Ошол каяктан урдалып атат, каякка кетип атат, кантип кетип атат дегенде жок кылганда ошол коррупция жеңдик деп айтсак. Бирок бир да дүйнө коррупцияны жеңген жок. Ачык айтканда бир гана мамлекетте, мына Кытай, улуу Кытайда коррупция менен катуу жазаланып, катуу күрөш жүргүзүп атат, ийгиликтер бар. Мамлекеттик кызматкерлер мындай урлукка кирбейт. Урматтуу делегаттар, бул эртеңки шайлоо өткөндөгө караганда бир топ кыйын болот. Бирок жакшы деле үмүт бар да. Бир жылдын ичинде көпчүлүк элибиз көрүп калды. Ким экенди, ким эмнени айткан дейт. Эгерде массалык маалымат каражаттарды Мадумаровду жамандай баштаса, демек бул индекс деп койсо болот. Көрсөткүч. Коркот деген сөз. Коркпосо эстете коюп отур. Кээ бир учурда бүтүн Кыргызстанга акчага сатып ала турган, сата албай турган реклама кылып беришет. Болбосо Орузайым карындашым, эмне кереги бар бул чыкамыш? Москвада отуруп бул жерде бийлик алып алам деген сөздөр чыгарган. Президентти жамандайт экен деп. Жамандаган жок, сындап атат, айырмасы чоң. Туура эмес жүрүп атасың деген сөзүн айтып атат. Ачык интернеттен чыгарып атат ал карындашыбыз. Ошондуктан мен ойлоп атам, бул күрөш биз үчүн баарыбызга өтө кыйын болот. Эми мен 4 жыл депутат болгондо барбай койсом деле болот эле, бирок мына өткөн ишибиз аягына жеткен эмес болчу. Аксакал башымен мен ушул сиздердин командаңыздар менен чогуу барып, ийгиликке жетсем, колумдан келген жардам берсем, сиздердин айтылган программа, аткарып аткан иштериңер коммунисттердин программасы менен көп нерсе далып кетет. Биз аны 30 жылдан бери айтып атсак, мына сиздерге 15 жылдан бери айтып атасыздар, аракет кылып атасыздар. Андан тышкары сиздердин жетекчиңер Адахан Мадумаров. Менин атам Абсамат Масалиев Кыргызстан коммунисттеринин жетекчисинин жанында 9 жыл үзөңгүлөш болуп иштеген. Мен тамашалап айтып койдум, Айша атам деп, чын эле ошондой болгон да. 1995-жылдан баштап акыркы саатка чейин, 2004-жылга чейин Абсамат Масалиевдин жанында жүргөн. Эң жакын адам болгон. Жаш болсо да жанында жүргөн. Мен ойлоп атам, жамандыкка үйрөнгөн жок. Себеби мен билем, кээ бир сырларын атам мага айтпаган нерсени Адаханга айтчу. Ошондуктан мен ойлоп атам, мен тандоом туура эле деп, мен макулдук берип, Адахан Кимсанбаевич менен чогуу 28 ноябрда сиздер менен чогуу жеңиштерге жетишибиз керек. Жеңиш биздин колубузда.
Азамат Исаев Саматович, тілегіңіз қабыл болсын.